Салам достор, назарыңыздарда Кырнет берүүсү, демек өткөн жобадагы социал тармактарда талкуу жараткан видео, сүрөт же билдирүүлөрдү чогуу эстейли. Соц тармактарда адаттагыдай эле ажолукка аттанган 40тан ашык талапкердин убадалары кызуу талкууда. Бирок алардын баарын алып баруучу Назира Айтбекованын суудан жаңы чыккан сүрөтү артта калтырды. Анын бул сүрөтүн айрым сайттар баш темага айланса, айрым журналисттер инчерип алып гонорар тапты. Кыргызстанга Стивенбек Сигал уулу келсе, казактарга Николас Кейдж уулу келиптир. Албетте тамаша, белгилүү актер Николас Кейдждин Казакстанга сапары күлкү менен коштолду. Актердун казак улуттук кийимин кийип түшкөн сүрөтүнө ар кандай мемдер пайда болду. Эми салт деген казак менен кыргызда бирдей эмеспи? Кокус Мадонна келип калса деле шөкүлө кийгизбесек дагы жоолук салабыз да. Кыргызда бала айлабаса эмчек кайда деген көп маанилүү макал бар эмеспи? Коомдугуна да баратып баласын эмизген келиндин сүрөтү бул макалга жакшы далил болгону менен соц тармактарды эки жээкке бөлүп салды. Бири эни ачка баласын бардык жерде эмизүүгө укуктуу десе, экинчиси жаап жашырып эмисин деп сынга алды. Эмчек издеген бала кайда эмгенин кайдан билсин, бирок энелерибиз көкүрөгүн жаап эмизгени белгилүү. Ал эми бул талкууга жем таштаган сүрөттү жигит тартып алып интернетке койгон ас келгенсип, талкууда айымдыра караганда мырзалар катуу салгылашты. Жигиттерге башка тема табылбай калды. Эми тойго төлө. Ага тойлордо сөзсүз түрдө айтылчу тост же каалоо тилек себеп болду. Интернетте көпчүлүк көрүп жаткан бул видеодо тойдо дагы каалоо тилекти жакшылап даярдануу керектигин эске салды. Ошо куюн топ болсун, Жаныбектин 5 тобой берк болсун дейт. Эмне кандай канча кут болсо ушунда кут берсин, бут берсин дейт. Денсаулыкта гамы ынтымакты болсун, бар болсун дейт. Аппаракелди, каалоо тилек эмес бекен. Эми казактардын тоюндагы бул видеону комментарийсиз көрөлү да, жакшысын алып, жаманын туурабай эле коелу. Өткөн жумада Кырнеттин көзүнө илинген укмуштар ушул, эми эмкисин дагы бирге көрөлү демекчибиз. Ага чейин жакшы тургула.